Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Штрих автордук көрсөтүүсү. Биз бул ирет Ош мамлекеттик университетинин Конфуций окуу борборунда. Бул жерде кыргыз музыкасын жакшы өздөштүргөн, кыргыз музыкасында эркин ойной алган кытайлык мугалим жөнүндө сөз кылмакчыбыз жана сиздерге тааныштырмакчыбыз. Демек, саламатсызбы, Сунжон Вэй мырза? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, үйдүн кандай? Өзүм да сонун. Өзүңүзгө болгондой биздин агай кыргызча сүйлөйт. Денсаулыгыңыз да жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө болгон саламдабайыңыз. Саламат далбы, Кыргызстан. Мен сине сүйүм. Сунжон Вэйдин Кытайдын Шандон провинциясынан Ош шаарына келгенине 4 жылдын жүзү болгон. Музыкага болгон сүйүүсүнүн чексиздигиненби, же өзүнүн аракетчилдигиненби, айтоор ушул кыска аралыкта мурда кийин укпаган, билбеген кыргыз музыкасына сүңгүп кирип, комузда кол ойнотууга жетишкен. Байкасам бул шаар мен Кытайда жашаган жериме аябай окшош экен. Эмнеге дегенде эгиз бийик үйлөр жок, анан тегиз болгон, тоолуу, суулуу жер болгонуна байланыштуу мага аябай жакты. Бирок кээ бирки тааныш досторум айтат, бул шаарга келгенден кийин анчейин көнүш алган эмес экен. Бирок мен үчүн бул жер аябай жагымдуу жана өзүмдүн Кытайда жашаган жериме, өзүмдүн үйүмө аябай окшоштой сезинди. Ал кесиби боюнча музыкант. Кыргызстанга келүүдөгү негизги максаты кыргыздын улуттук музыкасын өздөштүрүү, Кытай элдик музыкасын жайылтуу эле. Болушунча мен максатым ушул жерде көбүрөөк калганга аракет кылуу, канча көп калсам ошончо жакшы. Эмнеге дегенде Кыргызстандын жана Кытайдын экөөнүн культурасынан окшош жерлерин үйрөнүү, дагы Кытайдын культурасын бул жерде өтүү, анан кийин кыргыздардын культурасын дагы кеңири чукур үйрөнүп, алар жөнүндө жазып, маалыматтарды таркатуу. Мен үйгө баргандан кийин бул жерге көнүп калганыма байланыштуу мен Кыргызстанга кайра кайткым келе берет. Ошол Ошко кайра кайтып келгим келет. Анан кийин мен ошол калуум Кыргызстанда канча көп болсо ошончо калууну каалайт элем. Рыспек Конфуций институтунда 4-курстун студенти. Сунжон Вэй агайына жеке котормочу десе да болот. Сабакта болобу, сыртта же иш-чараларда болобу дайыма бирге жүрөт жана ага башкалар менен пикир алышууда жардам берет. Өзү Кытай тилин үйрөнгөнчө агайына кыргыз тилин, маданиятын үйрөтүп келет. Мен өз жаштыгыман музыкага кызыгат болчумун, ырдап, бийлеп дегенде кээ бирки жерлерде. Анан кийин мурда мен жагында чопо-чордо, ооз комустарда ойнойт болчумун. Анан кийин ошол бул жерге келгенден кийин мен өзүм жайымды тапкандай, бир жагынан тилге кызыгып, бир жагынан музыка дагы бар. Мен өзүм жайымды тапкандай болуп келип, ошол музыканы дагы, тилди дагы үйрөнүп баштадым. Ошол мен 1-курстан баштап, ушул учурга чейин мен агайдын жанынан эч жакка жылган эмесмин. Сабактарды келип окуйм, параларга келип отурам. Паралар бүткөндөн кийин мен музыкальныйга барам. Ошол саат 3-тө бүтөт сабагыбыз. Паралар. Анан 3-төн саат 8-ге чейин мен агай менен чогуу болчумун.
Анан кийин кытай тилин үйрөнүүдө дагы агайым мага аябай көп жардам берди. Биринчи курста айткан, эгер силер музыкага келе турган болсоңор, мен силерге кытай тил сабагын дагы кошумча бесплатно өтүп берем депчи. Ал көрсө бир жагынан биз өзүбүзгө эле пайда болгон экен. Ошол учурда ошол музыканы үйрөнгөнү барган студенттер азыркы учурдагы эң жакшы студенттер да. Учурда Ош МУнун Конфуций институтунда атайын ийрим ачып, каалоочуларга акысыз музыкалык аспаптарды үйрөтөт. Мында көбүнчө Кытай тилин үйрөнүп жаткан студенттер келишет. Агайы азырынча кыргызча жакшы түшүндүрө албагандыктан сабактар негизинен Кытай жана орус тилинде өтүлөт. 1, 2, 3. Мен бияка 3 жыл келгеним музыканы жакшырым. Жакшы көрөм ойногону, черткени. Агайдын дагы жакшы мамилеси бар бизге. Биздин окуучуларга бир нота берсе, ошону кайра алат да өзүнө. Үйрөткөнү нотаны бизге бирден үйрөтөт. Эмнеден биз түшүнбөй калсак, жаман ойноп калышыбыз мүмкүн да. Биз жакшы ойногонго ал аракет кылат. Күндө эрте менен эрте келип, даярданып, анан кийин бизге кайра түшүндүрүп берет ошону. Биз түшүнбөсөк, кайрадан түшүндүрүп берет. Музыка жан дүйнөнүн тили. Аны түшүнүү үчүн эч кайсы улуттун тили зарыл эмес демекчи. Ийримге Кытай тилин таптакыр билбегендер деле келет. Тең туштарына котортуп сүйлөп, сурап, эң башкысы агайын туура олтуруп, аспаптарда ойногон деле эмес, кытайча сүйлөгөндү дагы бат эле үйрөнүп алышкан. Биринчи курстун студенти менен бул жак келгенине 3 жыл алды. Мен бул жакта до ре ми деген ноталарды үйрөнүп, анан Миф деген кино бар, Джеки Чан ойногон. Ошол кичине кезимден угуп, киносун көрүп аябай жагат эле. Анан ошол ырыны ойнойн деп, мындай каалагам ошончо. Анан бул жакка келип, мындай ушул жакта ойнотуп үйрөтүп берди мага. Ошол аябай ыраазымын. Бир жуманын ичинде мен ошол Мифтин нотасын билип, ошол бир жуманын ичинде бизде четверг күнү бизде базыбызда мараке өткөн, ошол жакта ойногом. Каарманыбыз нотаны салттуу ыкмадан башка өзүнүн ыкмасында үйрөтөт. Натыйжада студенттер кыска убакытта бир нече мелодияны ар кайсы аспаптарда ойногонду өздөштүргөн. Көбүнчө Кытай элинин аспаптары менен кыргыз күүлөрүн, элдик ырларды ойношот. Агай студенттерге мотивация берүүсү аябай күчтүү. Мотивацияны ушунчалык күчтүү берет, ал студент өзү да билбей калат. Бир айдын ичинде уже студент өзү билбеген абалда бир 3-4 нотаны кыргызча, кытайча аралаштырып уже чертип чыгарып калат. Учурда кыргызча, кытайчалардын баарын айта турган болсо, бир 50ден ашык музыканы же 60ка жакын музыканы ойной алам. Мен биринчи үйрөнүп баштаганда эле мен жана флейтада үйрөнүп баштагам. Агай айткан мага, сен эгер ушул флейтаны үйрөнө турган болсоң, калган инструменттерди сен жакшы өздөштүрүп баштайсың. Ошого анан мен кыйын болсо дагы ошол флейтаны алып үйрөнүп баштадым.
Бекеринен маданият биринчи элчи деп айтылбаса керек. Кытай аспаптарын үйрөнүп жаткан жаштардын көбү кыргыз күүлөрүн Кытайда жаңырткысы келет. Мен уккам Кытайда өзү музыка деген нерсе аябай бааланат да. Ошол үчүн ал жака барганда деле өзүң нанын табыш үчүн могул музыкальный аспаптарды билсең, ал жакта эч качан нансыз калбайсың да. Бир кырсык болуп калса, сен нону билесиң, сен талантың бар, сен ойнай аласың. Ошол үчүн ал жакта жакшы эмне кылып алып, ошол жактан ар бир жакшы жактарын ошол Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанды өнүктүрүп, ошол менин максатым. Ал эми Джон Вей мырза кыргыз тилин, музыкасын өздөштүрүүнүн үстүндө күжүрмөн аракетте. Кыргыз инструменттерин жана музыкаларын үйрөнүүдө мен аябай чоң кыйынчылыкка дуушар болдум. Алардын бири бизде мындай инструменттер жок. Ошон үчүн чертүү жана музыканы түгел эми музыканы ойноо мага аябай кыйынга туура келди. Бул жерде бир жагынан иштеп, бир жагынан окуу мага кичине кыйынга турган. Кечки саат 8ге чейин иште болуп, саат 8ден түнкү саат 12ге чейин ушул кыргыз инструменттерин ойноп музыкаларын чертчүмүн дейт. Баса белгилеп айтып кете турган жерим бул мен Раматылык агайым Бекболот агай ошол мага комуз чертүүнү үйрөткөн. Ал Кыргызстанга келгенден кийин ошол келген жылым эле ошолор менен таанышып, мен ошолордон кыргыз музыкасын үйрөнүү боюнча сабак алып баштагам. Алардын бири ошол Бекболот агай, экинчиси болсо Жаңыл эжеке. Алар экөө тең ошол кыргыз аспаптарында музыка ойношот. Ошол бул Ошко келгенден кийинки менин экинчи үйүм ошол Бекболот агай жана Жаңыл эжеке менен чогуу болчу дейт. Алар мага эне жана ата болуп, ошол музыка тараптан мен үчүн эне жана ата болчу дейт. Айтмакчы, музыканы сүйүүчүлөр жана каалоочулар үчүн үйрөнүү курсу акысыз эле Ош МУунун Конфуций институтунда өтүлөт.